Бұл бүгінгі күндегі ұрлық бойынша менде мұрда маалымат болған. Бұл маалымат бойынша біз август айынан бері іштеп келетабыз. Август айдан бері іштеп, анан ошол биздин нефтини жыйган өзүбүздүн кампабыз, складыбыз бар. Ошол складка келип, ошол складтан туура эмес иштер жүрүп аткан боюнча анча-мынча информация бар. Мен аларды өзүм убедиться этип текшерип көргөндөн кийин комиссия түзгөнмүн. Ал комиссия 1 ай иштеди. 1 ай иштегенден кийин да бир аз жыйынтыгын жарым жартылай берди, бирок менин көңүлүмдөгүдөй болбой калды. Себеби ал жердеги именно мен күткөн нефтинин жанагы урдалып аткан нерсесин ал комиссияда аныктай албай калды. Анан мен ал жерде ошол туура эмес иштер, документациялар мындай өз ордунда болбой, анан жанагы операторлор өз кезинде жүктөлүп аткан машиналарды жанагы уровеньге карабай ашыкча куюлуп кеткен тууралуу менде маалымат бар эле. Анан мен ошолорду анан машиналар коюлган жерде туура эмес, тегиз турбай калган, ошого окшогон нерселердин аркасынан мен жанагы УППНдин көп жылдар бою иштеген завсклад деп коет, ошонун апатчыны алып ордуна башка бирөөнү дайындадым 25 сентябрда. Анан мына ал келип эле 2 октябрдан уже нефтини уже прием передача кылып, анан 2 октябрдан баштап нефтини Жалал Абадтагы заводубузга турбопровод менен айдаган кезде, ошол эле кезде бир күндө айдаганда определенно бир 7 тоннадай нефти жетпей калды. Мага ал күнү дала иштетти. Анан эмнеге мындай болду? Бир жерден жарылып калдыбы, же эмне болду деп мен өзүбүздүн коллективдин баарын специалисттерди жыйдым, главный инженерди баш кылып. Баарынан ошол күндөн баштап изилдей баштадык. Анан дагы эртеси күн дагы айтасы дагы определенно жетпей калды. Баарын активировать этип, ошол жаңы завсклад өзүнүн баягы жумушчулары менен активировать этип турду. Специалисттер таап туруп, ошол турбопроводдо кайсы жерде парык бар, эмне себептен жоголуп атат, же урурлук болуп атабы, же может жердин астына бир ямага бир агып кетип атабы, бир жерден тешилип калып, чилик болуп атабы деп, анан жанагы турба издей турган, темир издей турган аппараттарды дагы баарын подключить этип, баары жоктон таап келип анан кылдык. Ал дагы эффект бербеди. Анан баягы Жалал Абадка чейин бир 4 участогубузда бөлүнүп айдайт насосунда. Мына биздин Кочкаратадан мына немеге чейин айдайт. Андан нарда да бир 3-4 насостун стоянга айдап, анан баарын бөлүп карасак, акыры келип аныктадык, ошо кайырма айылынан заводко чейин, Кыргызпетролдун компанияга чейинги аралыкта гана жетпей атат. Калган жактары бар, урурлук болгон жок. Анан ошол жерге усилийни карадык. Усилийни карасак дагы эч такыр таппайбыз. Анан мен өзүмдүн службаларымда жанагы иштеп атканда дагы күндүзү карап, анан кечинде карабай, үйүнө барып жатып алып, ошого окшогон нерселер болот экен да, человеческий фактор болот экен. Анан ар бир адамды аркасынан жүрүшүң да келген экен. Тайындасаң макул дейт экен, эч бир эффект болбогондон өзүм ушу Сузак айылында караштуу өзбек улутундагы, себеби ал ошо биз аныктаган экен, Сузак жанагы Турпак белден ылдыйы бүт Сузакта жашоочулардын өзбек айылдарын аралап өткөн участок. Ошондуктан өзбек балдардан мен сүйлөшүп, алардан бир группа түзүп, аларды где-то 10 күндөй иштеттим, 10 күн 15 күндөй иштеттим да. Анан алар ар бир себеби менин службаларымдагы алар текшерип турду, кайсы жерде эмне болуп барбы жокпу деп, алар да үстүнөн карап турдум да. Анан ошолор анан бир күн 8 ноябрь күнү кечинде мага саат 10:30 ошол звонить этти. Мына кармадык деп толкундануу менен звонить этти. Мен сразу видеого видео вызов кыл дедим. Видео вызов менен мен Бишкекте командировкадамын. Ошол жерде тургандан карасам балдар ошол машинасы уже качкан, караңгыда көрүнбөйт экен, бирок алар кууп калды, жетпей калды, качып кетишти. Анан эле бир аз туруп, эмне болду, көрсөт деп жанагы кайсы жерден урдалат экен деп анан баягы жерлерин көрсөтүп аткан кезде дагы баягы балдар уже аябай кооптанышып, ака тезирээк бирөө жөнөтпөсөңүз болбойт, нарапа жактан машиналар келип атат, азыр бизди уруп кетет же өлтүрүп кетет деген эмеде алар тезирээк кооптанып калышты баягы. Анан мен тез арадын ичинде өзүмдүн служба безопасности ушул Кыргызпетролдун компаниянын начальниги звонить этип, тез кел деп турган жерин айтып бердим. Ошол эле кезде РОВдун начальнигине звонить эттим. Андан кийин УДун начальнигине звонить эттим. Алар өз учурунда оперативдүү келишип, кармашып
өз учурунда келишип жанагы турган жерди көрүп активдүү этип кетишти окшойт. Анан мен эртеси билсем баягы балдарды дагы барып сурап, эмне болгонун баарын сурап кетишиптир. Бирок эртеси күнү болду, эмне жанагы качып кеткен балдарды эми аныкташ үчүн 2 күн 3 күн убакыт кетти да. Жанагы шофёрду ээсин таап келип ала айтпай, анан 3-үнчү күн дегенде айтканбы, жана 2 баланы айтыптыр аттарына. А 2 баланын үйүнө барса, алар жок, үйүндө турбайт, башка адрестер да. Эми бул жерде милиция же болбосо башка органдар деген кирип аны табыш керек да. Биз өзүбүздө андай полномочия болбогондон кийин, раз милицияга өткөзүп бергенден кийин алар бирок убакыт өтүп атат. Мына уже бир жума 8ден бери бүгүн менен 10-чу болсо, уже 5 күн, 6 күн сутка убакыт өтүп. Бирок ал балдарды аты жөнүн билди ким экенин аныктала элек. Эми азыр органда уголовный иш козголгондон кийин орган өзү териштирип, иликтеп, тергөө өзү ишин жүргүзөт деп ойлойм.